мечиттерди бүтүн де ошондой поколение аркылуу жинаган өтүп алдык да. Мисалы кече жакында бир инебиздин баласы эме болуп ушу Индияга барып дарыланыш керек экен, 5 миллион сом акча сурап келди. Болгон ошол 40 муунду, 40 поколенияны 65-жылкыдан 2005-жылкыга чейин деп койдук. Бир жуманын ичинде жыйнап алдык да, ошо кичинекей эле коордун өзүнөн. Ошондой нерселерди 40 миллион сом чогулттуңарбы? Жок. Ошо 5 миллиондун биз дээрлик 3 миллион жыйнап бердик да. Анан ошолордун баардыгын келип эле ошого сиздер айткандай бир лидерлер керек экен. Биз ошону көбүрөөк ошо ислам багытында хадистерди айтып, аятты айтып, ошол өзүбүздүн кыргыздын нарктуулугун айтып, элге ушундай жеткирип атабыз да. Мечит бизге ушул жагынан пайда берип атат. Кайсы айыл? Алайда Корул деген айыл. Корул. Ошол эле убакта биз мисалы Корулдан чыгып кеткен эл көп да. Ошто бар, Бишкекте бар, Казакстанда бар, Россияда бар. Ошолордун да башын бириктирип турганга бир аябай жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат да. Сөзүбүз да жетет аларга ушул интернет аркылуу, башка аркылуу. Андан сырткары элдин арасына кирип кеткен баягы ырым-жырымдар, ысырапкорчулуктар, ушулардын алдын алганга көбүрөөк басым жасап атабыз мечиттерде. Мисалы азыр адам өлгөндө эле бизде чоң түйшүк башталат эмеспи? Ушулардын алдын алып, анан ошондой ооз ачардагы ысырапкерчилик, Куран окуткандагы ысырапкерчилик, тойлордогу ысырапкерчилик, ушулардын алдын алып мечитте жеткиргенге жана экинчиден жанагы пайгамбарыбыздын убагында пайгамбарыбызды биринчи кембагалдар, анан жаштар ээрчиген да. Ошондой эле биз жаштардын арасында ушул демилгелерди көтөрүп динди жеткирсек, кыйла мындай мөмөлүү болуп атат да. Бул андан кийинкиси ошол мечитте ошол жаштарга ошол Куран окутканга жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат. Эми мына ушул Жолтобай экөөбүзгө окшоп бир дин немени наркты да жакшы үйрөнүп алсак, буюрса аны да кошо үйрөтүп кетсек деген бир жакшы бир ниеттер бар да. Иншалла жакшы ошо мен 2019-дан бери туруп атам. Ошол мечиттин жанына медресесин кошо тургуздук. Ошол эле кичинекей айылдын өзүнөн эле бир 6 миллион 7 миллион сом акча жыйнап беришти да. Ошо тургузганга. Кыскача ошондой, Нургазы ака, колдон келгенин кылып атабыз ошондой. Allah kavga